Оштогу мороженое 200 000 тапса, Бишкектеги мороженое канча табат болду экен, ия. Деп туруп баштайлы. Могу замактын кичинекей бир секретин айтып берейин дедим. Бизнесмендерге, бизнес кылам дегендерге пайдасы тиет да. Замакты куруп атканда, допустим, Ямиленд болобу, Оштогу Айленд азыркы учурда башка болуп калды. Бишкектеги Айленд болобу именно замактын өзүндө бюджет чоң кеткен да. Допустим, ушуга айтайын, $60 000 ашыгыраак кетти го дейм ошол. Именно замактын өзүн курган оборудованиясына тышкары. Суроо көптөр берет да. Зачем ошол убакытта $60 000 трехкомнатный квартира алса болот эле. Двухэтажный үй куруп койсо болот эле, участогуң бар болсочу. А неге ошонча нерсени курдуңар моундай нерселерди? Мына крыша алса өйдө, бирок рабочий площадь канча? 60 эле квадрат да максимум. Плюс сезон 6-7 ай эле иштейсиң да. Зачем ошонча акчаны салдың ушул замактын өзүнө дегенде мен ушул суроого жооп берип коеюн да. Өзүнүн негизи планы бар. Не үчүн ушундай курулган депчи. Да, биз Адлет менен партнер менен башында ушул замакты курарынасында мен финансовый планда көтөрүп келгем да. Монча акча кетет. Монча убакыт актайбыз полностью. Ал акчаны болсо өзүн бизнес менен сравнивать этет да. Анткени ал акчаны асмандан түшүп калган эмес. Же бирөө келип туруп атасын мына деп берип койгон эмес. Ал өзүн бизнес менен сравнивать эткенде өзүнүн акчасынан өзүнүн бизнеси көбүрөөк алып келип атат да. Ошол акчаны өзүнүн бизнесине салса көбүрөөк алып келет. Бирок бул жерде идея кандай болчу? Да, бизнес кылайлы, акча табайлы, ал нерсени скрывать этпейбиз, бирок ошондой эле учурда жакшы балдар үчүн жакшы атмосферный бир жерди жасайлы депчи. Башка проекттерден эле акча тапсак болот, таба эле жүрөбүз, бирок бул жак мындай в первую очередь мындай как идея катары реализовать этели. Жакшы бир атмосферный жер кылайлы деген ой болчу. Акча тапканда идеясы бар. Вот ошол бир фишкасын айтып бергим келип атат да. Ошол фишкасы эмне дегенде, жөн эле бир пример келтирип берейин. Таргетти бизде Кыргызстанда аябай көп колдонот да бизнестерчи. Бизнес моделин өзүнүн прибылын санаганда дагы өзү таргетке заложенный акча менен анан баштайт да. Монча таргетке акча бурсак, монча лид келсе, анын ичинен монча проценты чисти клиент болсо, ал средний чек менен анан ушинтип эсептейт да. Таргетке бизге аябай байланып калган да. Кыргызстанда көп бизнестер. Анан TikTok'то жапкандан бери аябай эле бир эле канал продаж болуп калды да, эми главный канал продажтарынын бири. А бул жерде бул ал нерсе колдонулган эмес. Таргеттин принципи кандай? Таргет болсо Инстаграм алат да, сенен акча алат бизнестен. Анан кийин сен эми товарыңды адамдарга көрсөткөндө ошондон посредник болуп туруп акча алат да. А биз ошо посредникти Инстаграмды кескенбиз. Кандай менен дегенде, бул замакты 3 жылбы, 5 жылдык маркетинговый кете турган бюджетти чогулттум акчаны, санадым. Таргетке кете турган акчаны эгер бизнес катары ачам десем, ошонун баарын бир салып койдум десеңер болот да. Ушул жакта болгон мероприятиялар, сонун бир жакшы бир жасаган будущем продуктылар болсо, ошонун баардыгы органика менен трафик алып келет да. Кантип дегенде, бирөө өтүп баратат, келди, сторис, сонун жер экен, атмосферный, светтер күйүп турганда вообще эле сонун болуп турат. Атмосферный жер экен, тарс деп туруп, сторисине чыгарып коет, анын 100 подписчиги болушу мүмкүн. Бирок 100 подписчик бизди көрдү да. Еще бул органика менен. Бирөө келиши мүмкүн, сонун мороженое жеди, сториске чыгарды, 1000 подписчиги болушу мүмкүн. Ошентип отуруп, биз көп адамга көрүнсөк болот да. Инстаграмда, TikTok'то жөн эле бирөө телефон алчу болуп калса, сонун нерсени көрдүм деп туруп, ошентип биз органика менен трафик алып келебиз. Замактын фишкасы ошол. Если мындай сонун идея кылабыз, город үчүн кылабыз дегенден тышкары, если бизнес процесс менен карасаң, бул органика менен трафикти жакшы алып келет. Ошол эле органика менен трафикти алып келген бул жакшы локация да, бизнестер үчүн, общепит үчүн. Если жакшы локация, сенин целевой аудитория болгон локацияны алсаң, тоже органика менен жакшы убакыт алып келет. Биздин учурда дагы бул замак туура жерде турган, Ынтымак паркта турган. Ынтымак парк болсо, парктардын эң жакшы парктардын бири да. Чишина машина менен келесиң, парковочный зона көп. Машинеси менен болгон адамдар эң платежеспособный адамдар катары считается да. И плюс адамдар атайын паркка акча кетириш үчүн келет. Парочкалар болуп, кичинекей балалар үчүн ошо 1 ай болуп иштеппи, 1 жума болуп иштеп туруп акча кетириш үчүн келет. Анан мына биз туура органика боюнча отурганбыз, туура биздин целевой аудиторияга. Ошондой эле органика менен трафик дагы, реклама дагы кылсак болот замак менен. Бул только башталышы, бул замак кылган. В будущем болсо дагы Кудай буйрса, аны айтып берем, бирок Диснейлендтин мини версиясын, эми Кыргызстан уровенинде чоң бир Диснейленд курсак болот, Диснейленд сыяктуу болуп. Анда уже более сложный приемдар колдонобуз, бирок принцип бирдей эле болот. Ушу Ямилендти ачканда дагы, Оштодагы, замакты курганда дагы главный логикасы ошол болчу да.
жакшы локация и ошол локацияны жакшы реклама кылыш үчүн вот ушундай сонун бир атмосферный замок жанында мероприятияларды кылабыз деп. Вот маленький фишкасы ошол. Бул айтып бергенден кийин оңой эле нерсе. Буну мен билчим деп айтышым мүмкүнсүңөр, бирок постфактум баардыгы умный боло берет дегенде. Ушундай өзүңөр үчүн колдонсоңор болот. Өзүңөр бизнесиңер үчүн, бул үчүн бизнес ачам десеңер да ушундай бир нерселер ойлоп табыш керек да, фишкаларды. В целом органика менен трафик келе тургандай. А то таргет менен эле качет этем десең, в будущем кете тургандай бир бизнес эмес го дейм, мен оюмча. На будущее. В моменте можно заработать, бирок на будущее системный бизнес, капитализация иштей турган бизнес катары болбойт го дейм. В целом ушундай четтен азыр ичинен цифраларды, системасын, ошибкаларын баарын түшүндүрүп бере берем. Бир эле замок боюнча эмес. Азыр замок боюнча көп направлениябыз бар. Мороженый дегенде эле эшикке туруп сатып аткан эмес. Азыр биз болсо оптом кафе, ресторандарга сатып баштайбыз. Ал үчүн производство жакшы бир уровеньге чыгыш керек. Технологияны до конца доработка кылыш керекпиз. Биз Италиядан азыр чоң объемда дагы заказ бериш керекпиз ингредиенттерди. Азыр процессте да бардык. Ошондой эле дагы буюрса замоктарды курабыз. Андан да чоңураак, может, Disneyland буюрса курабыз. Ошондой эле эң важный бара турган жагыбыз бул оптом направленияга. Глобус, фрунзелерге оптом производство мороженого өтүш керекпиз. Быйыл барабыз деп ойлодум эле, бирок аябай көп ресурстар кетет. Акча эле эмес, бул жакшы качественно кылам десең, даяр болуш керек да ошолго. Быйыл даярданабыз, эмки жылы чыгабыз деп буюрса пландап жатабыз. Быйылкыга мындай рационально караганда жетишпейт экенбиз. Вот ошол жакта эң конкретный прибыль ошол жакта жатат да. В целом, буякта, допустим, айына 6 миллион, 7 миллион кылып атса, ойлогол ошол чисто түшөт деп. Замокта процесстер көп болгон үчүн мындай көп жака акча бересиң да. Чисто 30га чейинки процент түшөт, 35% варьируется да. Оптом сатканда ал жерде до 50% алсаң болот. И еще объем продаж да аябай чоң болот да. Ошо интересный бир этапта турабыз, ошонун бардыгын шашпай айтып бергим келип атат да. Проблемалары менен, ходдору менен, фишкалары менен, цифралары менен, чистый прибыльдары менен и башка направлениялар боюнча да шашпай дагы айтып берем, Ошо менен бизде болгула подробно ушул система боюнча, идея боюнча YouTube'да айтып бердим. Ал жакта 15 мүнөттөйбү, 10 мүнөттөй айтып бердим. Reels'те кыскачараак айтып бердим. В целом YouTube'га да атталгыла. Шашпай айтып берем баардыгын. Лайв контентте турабы. Бирок бүгүн суук. Сезон башталайын деп калды, 3 күн калды. Бирок аябай суук болот. Бүгүн прям кыштын суугу болуп турат да. Ошо сезон башталардын астына айтып бергим келип атат. Анткени 2-3 күндөн кийин уже бул жерде айтып бериш невозможно болуп калат да. Элдер толтура болуп, анан элдер карай бергенде да оюңду жогото бересиң да. Ошон үчүн 2-3 күндөн кийин сезон башталат. Добро пожаловать. Келгиле. Бүт азыр нерселерди доработка кылабыз. Идея кылабыз. Мировой уровень кылабыз. Кудай буйрса франшизага да чыгабыз. Башка өлкөлөргө өзүбүз да чыгабыз.